Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөсүнүн даражасы. Азирети Жабраил алейхиссалам келди да Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга айтты: "Я Расулаллах, Алла Таала Хадичага салам жиберип жатат, жана айтып жатат: Азирети Хадича үчүн бейиште бир чырайлуу үйдүн берилишин сүйүнчүлө." Андан кийин Пайгамбарыбыз айтты: "Бул периште азыр менин астыма келди да мага сүйүнчүлөдү. Менин кызым Фатима бейиште аялдардын башчысы болот. Ал эми менин балдарым Хасан жана Хусейн бейиште балдардын башчысы болот." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келген учурда Али разияллаху анху уктап жаткан эле. Анын эки баласы Хасан жана Хусейн ойноп жүрүшкөн. Азирети Фатима отурган болчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деди: "Мага сүйүнчү жетти. Мен жана менин кызым Фатима, менин эки балам Хасан жана Хусейн, жана мынабу уктап жаткан Али, биз бардыгыбыз кыямат күнү бир даражада болобуз. Бир жерде болобуз. Бейиште да чогуу болобуз. Ошондой эле Хашыр майданында да бирге болобуз. Кимде ким Алла Тааланын сүйкүмдүү пендесинин артынан ага итаат кылып, баш ийип ээрчиген болсо, Алла Таала алардын да даражасын жогору кылат."